Бүгін бізде қонақта Қырғыз Республикасының ел артисті Юрий Бабков ағайымыз. Ағай, ассаламу алейкум. Құтманды танысымен. Қандай? Денсаулығыңыз жақсы. Құдай деп. Жақсы болып қалдыңыз. Оңалып баратам. Денсаулық қалайсыз біріншіден? Рахмат. Ең башқасы денсаулық дейді, андан кейін бардығы болатын. Ағай, сізді 10 жыл мұрда көргенде деле дал ошол қалыпта болчуңуз. Азыр деле ошондой экенсиз. Негизи эле мунун сыры эмнеде дейин десем, көпчүлүк интервьюда берип келе жатасыз. Спорттун түрү менен да кичине машыгасыз. Кайсы түрү менен машыгасыз? Эми спорттун өзүмө жараша акыркы кезде мен өзүм спорт менен абдан жакын болчумун. Бала кезден баштап. Чаба курамда. Бирок акыркы ушу 2 жылдан 3 жылдан бери тилекке каршы машыкпай калдым да. Денсаулыкка каршы мен ийиним бычырап кеткен да. 3 операция болдум. Бирок ошонсо да кандайдыр бир бул карантинде жатканда операциядан кийин. Эми албетте 1 ай жаттың, анан эмне кыласың? Анан баса баштадым короодо. Бастым, азыр 1,5 ай ашты го. Ошондон бери 306 кечекке чейин километр басып турмун. Эң жакшы. Күнүмдүк рекордум 15 километр бастым. Чакырым. Эң жакшы. Сизге денсаулык калайсыз ағай? Рахмат. Денсаулыкта болуңуз. Сизде инсандар менен бир студияда отуруп маектешкен бул биз үчүн сыймык. Рахмат. Келиңиз, биздин бүгүнкү темага өтөлү. Жашоодогу достук мамиле. Дос деген кандай болуш керек деген темада сөз козгоп атабыз. Деги эле дос кандай болуш керек сиздин оюңузча ағай? Дос жөнүндө албетте көп айтылган сөздөр бар. Бирок менин көз карашым боюнча дос бул албетте ыйык нерсе да. Менин оюмча ушу бул үй бүлөдөн кийин эле эң алдыда достук турат. Үй бүлөдөн кийин. Достук бул кандайдыр бир "Эй, доске кандайсың" деген сөз бар го көп. Ал дос эмес да. Доске. Анан "Ай, досум, кандайсың?" Дос деген мындай көп болбойт, 50-60 ал тааныштар болот. Дос деген керек болсо бир туугандан артык болуш керек. Достчулукка бекем, шертин кармап. Бул жашоодо ошо менин оюмча дос абдан бир ыйык нерсе. Досторду жоготуу тилекке каршы мен ошондо 22 жашымдан баштап биле баштадым. 20 жашымдан армияда. Анан бир сону сөз бар, мен муну бирөөдөн уктум да. Биздин жашап келген жашыбыз буга кандай десем, бул орусча айтылган сөз да. Анан туура эмес которсам да. Ушу жашка жеткенибиз биздин ушу досторду жоготуу, бир туугандарды жоготуу ушуну менен ушундан өтөт экенбиз да. Биздин төлөгөн баабыз ушул да. Ошону билиш керек. Көп достор өтүп кетти. Үсен дагы мына досум Үсен болуп жүрбөйбүзбү? Досум Үсен ал кезде союз кайнап турган кез. Досум Үсен болдук. Үсен каза болгондон кийин. Анан биринчи орун алдык, экинчи орун алдык. Фрунзеге келдик, чакырды. Телевидение гезиттерге чыктык. Ал кезде Советтик Кыргызстанга чыксаң, же Советская Киргизияга. Бул телевидениеден да кымбат. Анан райком партияга чакырып, эми атаңар чыга баштады, досум Үсен. Болбойт бул. Эмнеге болбойт? Биз өзүбүз чогулдук. Бизде эч ким чогулткан жок. Эмнеге болбойт? Эми түшүнүш керек, ал кезде ошондой болчу. Ошондой болчу да. Азыр дүкөнүңдү каалаганыңдай атың коюп кой, боло берет да.
Ал кезде атагы чыга баштады. Жок, бул эме Үсөн ким эле дегенсипчи. Батыр беле, биз үчүн батыр дедим. Жок, болбойт, ойлонуп кел. Ошентип жарым жылдай качып жүрдүм. Кудай жалгап телевиденияга чакырып калды. Да ошондо кичине эме турмуш үйрөткөн экен, бир нерсени билип калыптырмын. Ал кезде Бактыбек Мамытов дегенде жанагы кимдей эле мисалы эң атактуу Джим Керри американский деген андан бийик анан мага айтып калышты, Бактыбек Мамытов сени издеп жүрөт. Неге десем, кыргызча маектеше алабы, сүйлөшө алабызбы? Жолукканга чейин эле түшүнүп койдум да, ошо жаш болсом деле. Бул телевидениядан эмне чыкса, ошол мыйзам чегинде болуп калат да. Ошондой. Анан ошо жолуктук. Мен ушу бир суроо берейин, жооп бересизби? Ооба дедим да, бирок мен жооп берем, сиз мактап коюңуз дедим. Анан эмне үчүн досум Үсөн болдуңуз? Анда яла деле чыга элек болуш керек. Досум касан чыккан? Көптөр ошого окшоштурду. А эмнеге ошондой болдуңуз? Ошо мурун Кызыл Гүл топ болуп жүргөнбүз. Анан ошо Үсөн дүйнөдөн кайткандан кийин ошо досум Үсөн коюп койдук десек, ой азаматсыңар деп койду. Болду, ушуну менен досум Үсөн бойдон кала берди. Бул да достчулук. Достчулук үчүн туруш керек. Достчулук үчүн күрөшүш керек. Бая адам достору качан билинет? Качан бир ушундай кайгылуу нерселер болуп калат го, сен бийикте туруп эле ылдый жакка түшсөң, мына кайсы досуң калат, ошондо билинет. Ошол дос экен калгандары. Мен баштан өткөргөм муну. Бул нерсе көбүнчө чыгармачылык чөйрөдө көбүрөөк болсо керек агай. Жок, чыгармачылык көптөр айтат го, артисттерде болгону биз ошо артисттер деп коелу, биз элге көрүнүктүү болуп турбайбызбы? Ошон үчүн ошондой болуп калат депчи. Албетте ар бир кесиптин өзүнүн кандайдыр бир кызыктары бар. Бирок ошо биздики билинип турат да, көрүнүп турат элге. Ошон үчүн дос бул, менин оюмча, бул абдан, мен Жакем Раматылык айтчу эле, достук шертке бек концерттерде мени тааныштырганга. Бул досум Үсөнгө экөөбүз да аябай дос болчубуз. Бул жашоодо дос болбосо жашоо татаал. Үсөн агабыз менен канча жашыңыздан баштап дос болгонсуз? Ушунча жылдан бери ошол досум Үсөн тобунун атын алып жүрөт, канча жашыңыздан баштап дос болуп баштагансыздар? Эми мындай түшүнүш керек. Мен 5-класстан баштап үйлүм оркестрге кирген. 7-8 класста эсте жок. Жетекчибиз кетип калып, жетекчи мен болуп калдым. Райондук үйлүм оркестр, духовой оркестр. 7-классыңызда? 7-8 класста эми эч ким жок болуп калды, кандайдыр бир мен болуп калдым. Анын ошонун негизинде Чоро Кожумжаровдун мына жакында көрсөтүүнү тарткам. Эң алгачкы эстрадалык ансамбль болуп чыкты. Аларды угуп, бая азыркы балдар айткандай, орусча крыша кетип калды дейт. Şu колго жазалма электр гитара болчу да бизге. Жөнөкөй гитарадан. Азыр кандай гитаралар бар, примочка деп коет музыкалык тил менен. Тим эле скрипкадай чыгат. Эми калагандай үн чыгат. А бирок ошол үн биринчи уккан, ага эч нерсе жетпейт. Анан ошол үйлөмө оркестринин негизинде Талканбай деп койчубуз, Каймана аты, Ишенбек өз аты Раматылык. Экөөбүз түздүк топту. Мектептен баштап. Мектептен баштап түзүп, мектепте ойноп, анан мындай чыгара баштады. Биздин алдыбызда байкелер ойноп калды. Алар менен да ойношуп, ошентип топ болуп калдык. Анан ошо биз 10-ду окуп аткандабы, ооба, Үсөн менен таанышып калдык. Эми билчүбүз да, айылда көрүп жүргөнбүз. Анткени Үсөн өзү такыр башкача адам болчу да. Бул биз карате деген нерсени уга элекпиз.
киносунда көрө элекпиз. Бул великий каратмен болгон. Анан таанышып көз бая түшүнбөгөн адам үсөндү бир кызыктай деп ойлош керек болчу. Бирок биз ушундай кандайдыр бир айга жетпей, бир сиз айтып атпайсыз канча болду депчи таанышыңарга. Өмүр бою дос болуп жүргөнүбүздөй болдук. Бизден улуу, биз бир классташтарбыз да. Үсөн бизде 5 жашпы, 4 жаш улуу болчу. Анан 10 жыл чогуу окугандай эле болуп калдык, ушундай адам. Көп нерсени үсөндөн үйрөндүм, мисалы мен. Анан ошо үсөн келгенде эле билинип калды, мен айттым аларга эми үсөн биринчи байкедечибиз, анан эле үсөн эле деп калдык. Айтып атпайм, бир болуп калдык. Айттым эми мен музыкалык жетекчи болоюн, үсөн көркөм жетекчи болсун. Интермедияларды ойногондо ыйлап салчу залды. Көп кырдуу талант. Көп кесиби бар болчу да. Эми карате боюнча айтса, ал биз институтка баарыбызды таалып, тим эле жулуп, институт жак Бишеналиева жаңы ачылганда, үйлөмө оркестр дефицит. Анын баарыбыз өтүп, Ишен Тойчубекович мыкты адам эле башкарма. Мен силерге чет өлкөлүк гитара, аппаратура алып берем, келгиле, колхозго иштегиле, жаштар комсомол бригада болгулу деп. Ой, ошондой болобу деп бардык, иштедик. Үсөн бригадир, мен пом бригадир. Өзүбүзгө башкарма бир машина берди. Барып, туюктөргө чейин барып, тоого чыгып, кашарларды ондоп, кечинде барып, Килеген клубубуз бар, ошондо машыгабыз музыка менен. Жакшы кез болчу да. Ошондо эң жетишкенибиз ушу Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия гезиттерге күндүз курулушчулар, кечинде музыканттар деген макала менен чыкканбыз да. Бул абдан чоң жетишкендик болчу. Анан тилекке каршы ошо мен аскерден келгенде угуп калдым. Мен биздин балдардан эң кеч мен келген, жаңы жылга 1-2 күн калды, ушундай болуп калды служба өзү. Анан үсөндү ушу угуп калып, ошондой досум үсөн болуп. Дагы эми досум үсөн жөнүндө сөз болуп калгандан кийин азыр мына сурооңорду билип эле турам, ырдайлык кыргыз ырлары боюнчачы. Ырдайлык кыргыз ырлары ойлосом ошо досум үсөндө башталыптыр. Биринчи мен ырдай баштадым. Юрий Бабков. Анан Байкем келди. Александр Бабков. Анан Люба Деева келди. Анан Наталья Деева келди. Анан Света Ткачева, Люба Костюк, Наталья Потерянская. Так кимди унутуп калсам, бардыгы кыргызча ырдачы. Бардыгы бүт орус улутунан кыргызча ырдачы. Анан ошол эң биринчиден досум үсөндө эме болчу да. Сен мыкты музыкант болосуңбу, болбойсуңбу, биргеп сен адам болушуң керек да, адамгерчилиги. Мына Кудай жеткирсе 1 март эмки жылы досум үсөн 50-гө чыгып калат. Буюрса, мына ошол 50 жылдык маракесинде сизден интервью алып, дагы да болсо куттуктап биз дагы бара алабыз. Анан мынакей ырдайлы кыргыз ырларын долбоорунда көптөгөн башка улуттун уул кыздары да бар. Анан аларды кыргызча ырдатууга канча убакыт керек делет мисалы үчүн? Рахмат, жакшы суроо болду. Бул татаал нерсе да. Ар бир көрсөтүү, мисалы башка музыкалык көрсөтүүгө даяр ырчы келет. Кийими менен, би тобу менен баарысы даяр. Ал жактан биринчи ыр тандамайдан баштайбыз. Кайсы ыр жарашат? Ыр тапкандан кийин анан сөздү үйрөтүп, которуп, так сүйлөттүрүп, айттырып. Обонду үйрөтүп, андан кийин аранжировка жазып беребиз. Андан кийин үнүн жазып беребиз. Анан сөз түрдө ыр эмне жөнүндө ырдалып атат. Мына азыр биз 2-июндан баштап арыз ыркы кырдаалга байланыштуу биз ар бирөөнү барып көчөдөн тарттык, бирөөнү үйүнөн тарттык. Бардыгы кыргызча сүйлөп атат. Куттуктап кыргыз тандыктарды кыргызча ырдап атат.
кызыктар чыгат. Азыр бир 5 мүнөт, 7 мүнөт ар бирөө жөндөчү. Куттуктап, анан кийин өзү ырдай баштайт, анан уландысы кетет, мурун тартылганда. Абдан ынтымактуу. Алыскы чет өлкөдөн мен санаганым акыркы жолу 22 мамлекет катышты. Ырдайлы кыргыздар долбооруна, Япония, Америка, Африка, Нигерия, Кытай, Түрк, Афганистан, Пакистан, Индия. Сансам 22 мамлекеттен катышып, көп Индиядан келди, Япониядан. Япондор жакын комузга болот экен, эмнегедир билбейм, абдан жакын болот комузга. Алар убагында гран-при алышты. 12 кыз ойноду. Комузда? Паровоздун ойноду. Көп катышып. Эми ойлосок, ушу ар бирөө сүйүп калып кыргыз ырларын. Видеону деле көргөнбүз. Мына Расул Абид Индиядан бизде укмуш ырда чыгат, тойго тим эле жулуп атып аны. Достор менен отуруп, Ильястын ырын ырдап койсо, элдин баары кол чаап. Демек, Кыргызстандын кыргыз ырлары жер жүзүнө тарап атат. Азыр 22 мамлекетте ырдалып атат. Буюрса. Юрак ага, эми баягы сизди буга чейин ырдап жүргөн, анан көптөн бери ырдаганыңызды карайбыз бир. Мен ырдабайм азыр. Так эле айтайын. Өзү эртең менен ырдалбайт. Анан эгер эртерээк айтканыңарда балким эми гитараны да черте албайм азырынча. Ошон үчүн башка суроо бергиле, мен ырдабай эле коеюнчу. Дагы ырдай турган күндөр алдыдагы көбүрөөк маек кура турган күндөр дагы бар. Анан ага айтсаңыз, мынакей ушул жаңы эле 22 өлкөнүн жарандарын айтып калдык. Анан ошолор келгенден кийин көбүнчө эмнеден кыйналышат Кыргызстандын? Кыйналганда баягы мисалы Индиядан бир кыз келген, Шану Сонин деген. Аны Алтынай ырдаган Нарбаева кат жазам сага ырдычы. Болуп деген сөз бар да. Ошол сөздү 2 саат үйрөтүп кыйналып кеттим да. Жанында кабинетте бухгалтерия отурбай, башыбыз ооруп кетти, жанында эшик ачык. Болуп деген сөз. Болуп десем бөлүп дейт. Кыргызчада бөлүп деп атпайбы өнү. Болуп десе бөлүп деп атат. Ошо болупту үйрөткүчөктү 2 сааттан ашык убакыт. Ар кандай кимиси, мисалы Цыган улутунан мурункулары келген, алар мисалы тамга тааныбайт. Бир жазып бергениң болбойт. Үйрөтүш керек, угузуп, түшүндүрүш керек. Ар бир улуттун өзүнүн немелери бар, кандайдыр бир. Бирок бардыгы тең сүйүп, биздин жаамат абдан ынтымактуу. Абдан ынтымактуу. Долбоор дагы качан жандам тал деген ойлор болуп атат. Тарта баштадык деп атпаймынбы? Кайрадан, тартып атабыз. Бирок эми баягы уруксат берилгенде биздин долбоор эми көп кишилер тартылат да. Ооба, азыр студияда тарта албайбыз азырынча. Бирок ошонсо да карантинде да биз мурун тартылган 9-майга көрсөтүүлөр. Ошол эле Чора Кожумжаровго, ошол эле 8-айымдардын күнүнө карата кетип атышты. Иштеп атабыз, болбой эле. Мына жакында Самый Кожо Мирландын көрсөтүүсү бар го. Ошондо бир достук жөнүндө сөз болду да бизде. Ошол сөз болуп атпайбы, достук. Бул Казакстандан кийинчи. Анан ушунда бир аксакал киши айтты эле, эмне үчүн башка улуттардын ырларын кыргызчага которуп ырдабай атасыңар депчи. Мен айттым, аксакал, ырдап атабыз. Бирок көрүнбөй атат окшойт деп ойлондум өзүмчү. Азыр биз ушу Ирандын жараны бизде ырдап атат. Хамед Кафашзаде. Ирандын ырын которуп, биринчи жолу клип тарттык. Кыргызстандан. Клип тарттык, эми баягы элге жеткилик болсун. Анан ушу Ирандын ырын кыргызча. Эң жакшы. Буюрса, ошо сурасаңар силерге да беребиз кийин клип. Клип даяр азыр, Жок, монтаж. Даяр болсо, тартып бүттүк жагын. Бул да болсо биздин Кыргызстанга кошкон салымы десек да болот. Мисалы үчүн чыгармачылык чөйрөгө кызмат кылып келе жатат. Өзүңүз байкагандай эле азыркы учурда чыгармачылык деп аябай
туура эмес жолго баргандагы инсандарды көрүп атасыз, ырчыларды. Мисалы үчүн өтө эле ачык чыгып аткан ырчылар бар. Клиптери болсо коёндой окшош, кээ бир чыгармачылыкта баягы ополдуудой орду бар инсандардын көз карашы боюнча, сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы чыгармачылык чөйрө кандай болуп жатат? Азыр мен оюмча тилекке каршы убакыт көп жок, баарын көргөнгөчү, ачык айтайын. Бирок байкаганым көп нерсеге ыраазмын. Өсүшүнө, музыка жагынан. Мен мындай адаммын да, мен өзүмө жаш кезде бир 3 нерсеге ант бергем да. Бизде жаш кезде тартип катуу да. Beatles деген чыккан да. Чачтары мындай. Уруксат берилбейт бизгечи. Эң көйгөйлүү нерсе ошол болгон да. Эми биз музыканттарбыз, анан элестеткиле азыр тиги. Кийин Москвага армияга барсам жүрөт бардыгым мондай элечи, мисалы. Чач менен. Мен өзүмө ошондо ант бердим. Кудай жеткирсе көп мындай улуу болуп жашка чыгып калсам, жаштарга эмне жакса баарын өтө катуу сын бербейм депчи. Бирок эми улуу адам катары ооба көп нерсе болуп атат, билинип атат. Аны айтыш керек, албетте ырды акын жазыш керек. Шыгын болсо жаза бер. Жазып атпайбы көптөр? Шыгын барбы? Жазып ошончо деле барып акынга көрсөтүш керек. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, элге тарбия биз берип атабыз. Көрүткени ушундай экен, момундай экен депчи. Эмне кийип чыкты? Эмне сөздү ырдап атат? Анан байкуш болуу жаным деген сөздүн баркы кетип калды. Байкап атасыңар, жаным эле окуй жаным деп. Башка сөз жок болгонсупчу. Анан ошо кыргыздын тили кандайдыр бир мындай тил манасты берген, акындарды берген кыргыз улут тили албетте бул өзү бийик нерсе. Ошол кадырлаш керек эле да тилдичи. Азыр ал көрүнүш көп көрүнбөй калды, мурунураак шаардыктар башкача ырдап аткан да. Башкача шаардык өзүнчө. Мисалы аты Бакир болсо Бакир деп коет. Эми баягы мындай көрүнүп да, бул да бир жөнөкөй нерсе. Бирок өз кыргыздын тилин кармаш керек. Сахнага чыктыңбы, маданиятты, тилди баарын сен тарбия берип атасың элгечи. Сени көрүп жаштар өсүп атат. Ушуну кандайдыр бир албетте жакшы суроо болду. Мен көп сындабайм дегеним, бирок ошого бир караш керек эле. Ошон менен бирге мен ушул жаш балдарды көп колундан деле өткөн. Убагында ошол эле Мирбек Атабеков жашка 15-16 жашында катышып, 1 жылдык конкурска теле долбоорго. Мен аял Масель Осмонованын «Поющий город» деген бар болчу. Ошондо мен калыстар тобунун төрагасы болчумун. Көп ушу «Поющий городдон» азыр мен дегендин баары бир 15 кишидей мен дегендерден. Алды ушу Назарбаевдар да аткан Марсель. Бирок ырдайлы кыргыз ырларынан да чыкты. Бул Миладжада ырдап аткан, муну эч ким айтпай атат, айтып коеюн. М-бенд деген топ бар го, Миладжада. Жанагы кореец Анатолий Цой. Бул 2 жыл бизде ырдап аткан. 2003 жылы Караколдо стадиондо фестиваль өткөргөм. Ошондо 2-чи орун алган. Жакшы. Жанагы ушул атактуулардын баары эле кыргыздарды тарбиялайт окшойт. Анткени жана азыркы ааламга чыгып аткан Димаш Кудайберген дагы ушул Ысык көлдөн Бекин Азия фестивалында жеңип, андан кийин ушул эл аралык дүйнөлүк деңгээлге чыгып десек да жаңылышпайбыз. Багынтырып койду дүйнөнү. Дагы багы бар экен, ошо Куртой менен жолугуп калыпчы. Бул менде кече эле бирөө суроо берди эле, бир жаш бала, таң калып калдым да. Келип митиш бала. Эмне үчүн мондай кээ бирлер мындай таланты жок, чыгып тим эле уккун келбейт дейт. Таланты барлар чыга албайт. Анын бири ичинде баягы албетте эмгекчил болуш керек.
Анан баягы бактыга жараша. Маңдайга жазганын көрөбүз. Агай убакыт деген учкан куш экен, мынакей убактыбыз дагы аягына келейин деп калды. Агай, келиңиз эми сизди 7 дуан эмес көптөгөн эл билет. Келиңиз эми жакшы бир каалоо тилек болобу? Эл менен эркин микрофон. Урматтуу, ардактуу замандаштарым, кыргызстандыктар, эмне каалар элем? Эң биринчиден баягы кыргыздар айтат го, ден соолук деп. Ден соолук албетте. Мына бир жаман дарт келди эле, ошон менен күрөшүп атабыз. Кудай буйруп, акырындык менен жеңип келатабыз. Кудай колдосун, баарыбыз да тартиптүү бололу. Эмне демекчимин? Ачык асман кыйынчылыкка моюн бербей туруш керек. Биздин ата-бабалар мындан да кыйын нерсеге туруп берген. Ушу 75 жылдык болуп атпайбы? Менде атам 3 согушка катышты. Туруштук берели. Кыргызстаныбызды көтөрөлү, бөпөлөйлү. Силерге чыгармачылык, узун өмүр, ийгиликтер жамаатыңарга. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Макул. Таң эрте бизге келип маек куруп бергениңизге сизге да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков агайыбыз болду.